Айтматов райондук электр тармагында кышка болгон даярдыктар жаздан тарта колго алынган. Энергетиктер бүгүнкү күндө жогорку чыңалуудагы аба чубалгылары менен бирге электр өткөргүчтөрүн тартуу, эски карагайларды алмаштыруу, көмөк чордондорунун айрымдарына жаңылоо иштерин жүргүзсө, айрымдарын капиталдык ремонттон өткөрүүдө. Бүгүнкү көмөк чордон 095-типи кышкыга даярдык кылып атабыз. Кышкыга даярдык капитальный ремонт. Наряд өзү 2 күнгө жазылган. Кечөөнү краскаладык. Бүгүн эмелерин которуп атабыз, ичиндеги эмелердин баарын запчастьтарын полный. Жаздан баштап иштеп атабыз тынбай. Ушул айды бүтсөк, ушу капитальный ремонтторубуз бүтөт буюрса. Өзүм бригадамда 4 бала бар. 4 бала өзүнүн ар кимибиздин жумуштары бар. Ошолорго берилген жумуштар менен гана иштешет балдар. Райондо жалпысынан 13 000 абонент электр энергиясынын пайдалануучусу болуп эсептелинет. Алардын ичинен 12,5 мың кардары жергиликтүү калк болсо, ал эми калгандарына өндүрүш ишканалары жана социалдык объектилер кирет. Жүргүзүлүп жаткан иштер мерчемделген убакытта бүткөрүлсө, жергиликтүү тургундар кыштан жылуу жана жарык чыгарын айтышат энергетиктер. Жалпысынан 320 көмөк чордон бар. 2023 жылга план катары берилген 51 көмөк чордон. Анын ичинен бүгүнкү күндө 90% аткардык. 0,4 киловатт чолуулардын техникалык иштерин, ремонт иштерин жүргүзүү боюнча 51 километр каралып, анын 38 аяктады. Андан тышкары техникалык тейлөө иштери боюнча көмөк чордондор боюнча 244 көмөк чордон каралып, анын 144-ү бүгүнкү күндө аяктап атабыз. Жалпысынан 294 карагай келип, азыркы убакта орнотуу иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө 58 карагайды орнотуп койдук. Бул иштер ошо кышка киргенге чейин толугу менен Кудайым буйрса аяктайбыз. Кышка ушу элге үзгүлтүксүз электр энергиясы менен толук камсыз кылуу иш аракети болот. Былтыркы жылы электр энергиясын ашыкча пайдалануудан улам эскилиги жеткен көмөк чордондоруна күч келип, электр жарыгын өчүрүүгө туура келген. Мындан улам жергиликтүү калкка бир топ ыңгайсыздыктар жаралган. Быйыл энергетика тармагына мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, убагында оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатканы жергиликтүү тургундарды кубандырат. Бир аз эле неме болду. Кичине эле өчүп калат кээде. Жана жаан чачым болгондо, неме болгондо эле. Так мындай көп узакка деле өчкөн жок, жакшы. Жумушчулар жакшы иштешип атыр мына. Эми кыш келгенче даярдыктар жакшы болсо, кыштан аман-эсен авария болбой жакшы чыксак болду, ошол эле. Райондо жүргүзүлүп жаткан иштерди сентябрь айынын аягына чейин бүткөрүү мерчемделген. Жалпы өлкө аймагы боюнча энергетика тармагындагы техника шаймандарын реконструкциялоо иштери 86%га аяктап калды. Сеймак Барманов, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.